Айтматов жана театр деп аталган эл аралык фестиваль уланып жатат. Иш-чара 17 ноябрга чейин болот. Залкар жазуучунун 90 жылдык мааракесинин алкагында өтүп жаткан театр сынагына 7 өлкөдөн 300гө жакын театр өнөрпоздор келишти. Bir qayık dengizge düştü. Erkek adam Үміт жылдызы. Бұл спектакль Чыңгыз Айтматовтың деңиз бойлой жорткон Ала дөбөт чыгармасынын негизинде коюлган. Спектакль Оштогу Бабур атындагы Өзбек драма театрынын репертуарындагы мыкты эмгек катары Айтматов жана театр эл аралык фестивалына тандалып алынган. Чыңгыз Айтматовтың көптөгөн чыгармалары боюнча көп өлкөлөрдө спектакльдер коюлган. Инсценировкалар жазылган. Анткени Чыңгыз Айтматовтың ар бир чыгармасында улуу ойлор, жалпы адамзаттын тагдырын ойлогон, элдин тагдырын ойлогон бир улуу касиеттер бар да. Ошон үчүн бул кишинин чыгармасына кино жаатында дагы, драма жаатында дагы көптөгөн режиссерлор, коллективдер кайрылып атышат да. Ал эми Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында бут коерго орун жок. Театр элге толуп турат. Кызыктуу, актерлору аябай таланттуу экен. Үндөрү жандуу чыгат экен. Чыңгыз Айтматовдун эң чоң чыгармаларынын бири. Жакшы спектакль экен. Оштогу Бабур атындагы драма театрынын эмгек жамааты улуу жазуучунун өлбөс каармандарынын ички дүйнөсүн, адамдык сапаттарын жана жашоого болгон көз карашын сахнадан чеберчилик менен көрсөтүп беришти. Бул спектакльде Наманганда. Бул спектакльди Наманган жана Ташкент шаарларында да көрсөттүк. Режиссеру Тажидин Исраилов. Спектакльди жогорку деңгээлде алып чыгуу үчүн режиссер абдан көп мээнет кылды. Аны чет мамлекеттерге алып чыгуу ниетибиз бар. Чет мамлекеттерге чыгыш ниетimiz бар. Эл аралык фестиваль эми 17 ноябрга чейин уланат. Жалпы 17 спектакль көрсөтүлөт. Чыгармачылык таймашта түрдүү номинацияларда мыктылар аныкталат. Актилек Гүлжигет кызы, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук 1 канал. Бир дүйнө фестивалынын алкагында адам укуктарына арналган документалдык тасмалар баш каладагы кинотеатрларда көрсөтүлөт. Кинофестиваль адам укуктарынын жалпы декларациясынын кабыл алгандыгынын 70 жылдыгына карата уюштурулган. Калыстардын жана көрүүчүлөрдүн сынына 12 документалдуу тасма коюлууда.